Бүгүнкү көрсөтүүбүздө бала күндөн бери мал багуу ишине аралашып, жыл сайын эти жаздан тартып, кеч күзгө чейин жайлоодо турмуш кечирген каарманыбыз тууралуу сөз кылмакчыбыз. Таңертеңден туруп эле малын жайлап, жылкысын айдап келүү менен Мурадил мырзанын иш күнү башталат. Уус кымыздан татып, дарычылыгы болсун десеңиз, кымыз ачыта турган челекти күн алыстап, ыштап туруу зарыл экендигин баамдай алдык. Азыр ошо кымызды ачытуу жолдорун айтып берсеңер, ачыта турган идиш мына силердики челек экен, ошо жыгач челекти эмне үчүн ыстайсыңар, кандай кылып майлайсыңар, кандай колдоносуңар айтып берсеңиз. Бочканы сармай менен ыстайсың. Мону сармай коябыз ичине. Ичин полностью майлайбыз. Жээк жууптарын баарына эчтекеме калбасын деп бүт майлап туруп, жашынакай. Жерде отун даярга сүтөйт. Жерде уже отун дайындап атат. Арча менен ыштайт. Сүтүн. Билдирип кой. Оп, бисмилла. Биринчи отунду күйгүзүп алат турбайсызбы? Ооба. Анан бочканы тарымка сырды майлап койдум. Сыртын кошо майлайсызбы? Ооба, кичине. Сармайды буну. Ошондо отун күйө жаздап калганда, күйүп бүтүп калгандан Ышына. ыштап баштайсыз? Карап турасыз. Жарым саат 20 мүнөт ышталат. Кымыздын даамы чыгат. Ичкенге да жакшы даамдуураак кичине. Кычкылга караганда, ачыга караганда даамдуураак, таттуураак болот. Саамалы да жакшы болот. Отунун арасына арча да кошот экенсиз, Ток арча. Жалаң арчабы? Жалаң арча. Жыгачты арча жыгачпы? Жок, бул шилби. Шилбиге ачуураак болуп калат. Арчага таянып келебиз биз. Тоодон бар. Курак арча бар. Канча убакытта бирден ыштап турасыңар? 1,5 күндөн кийин. 1 күндөн кийин да уж. Экинчи күнү. Эми даамдуу чыгып турсун деп бат-бат деле ыштап турабыз. Саман менен ыштабайбыз. Саман ачуураак кичине. Айрымдары саман менен ыштайт экен. Ал ачуураак мага жакпайт. Жүрөгүн айлантып кичине. А бул не чисто арча да. Түтүнү да жакшы. Турабыз, күйбөйт. Карап турабыз. Сыртына майлап коебуз кичине. Майды майлантырсын. Ошондо кымыздын даамы чыгып, андай ичкен кишиге дагы жагымдуу. О, не жагымдуу болуп турат да. Үч чытан. Эми кымыз билген киши түшүнөт го өзү эле. Ичип жүргөн киши Дайым ичип жүргөн киши дароо эле байкайт, сразу баа коет да. Эрикпеген киши жалкоо киши эмес деп. Анча-мынча киши жалкоолону берет да. Айрымдары ошо челекке мындай бир жумада же бир 10 күндө бирден алмаштырып тазалап анан ыштайт. Ал демек ал туура эмес экен да. Эми болбойт. Аны жууп тазалап, Пат-паттан жууп тазалап турса жакшы, майын алып, өзүнүн эмес кадимкидей сүзмө окшоп май болуп калат. Жыттанып чалап сыяк, курт сыяк. Чоңураак бышканга май чыксын деп. Кандай жыгачтан жасалган билиш? Кара жыгачтан. Бияга кара жыгач, бияга аккай. Бирөө. Ичине ондураак салмактуу болсун депчи. Салмактуу болуш керек экен да, демек, бышканда. Кымызды жакшы жанчып, жакшы бышыш керек да. Муну ошо майлайт турбайсызбы? Майлап баштап турабыз. Сарып калбасын. Мурунку эми аз заманбап, азыркы заманга жараша ушундай ачылып атпайбы? Мурда сабак ачылып эле. Сабак кымбат болуп атат да. Бул деле ыңгайлуу жакшы экен. Жакшы, жүрсө да сынбайт. Күйбөйт, сабак күйүп кетти, тинип кетти. Атайм бир кемпир отуруш керек дагы. Анын ичин тазалап майлаш дагы татаалыраак болуш керек. Татаалыраак, ага көбүрөөк кетет. Анан Бишкекте акырын уур түйүнө тийип кетти, айрып кетет деп жок, андайчы бундачы. Өзүмөн урайсың, баш бышып берет да. Бышык. Бышык болуп тура айтасыз. Өз бат-бат ыштап турабыз. Кече стайын кече убакыт болуп калды эми. Бүгүн айтам, бул жерим. Bir gün bıçağı indirip stayıştı.
Тиричилик иштери бүткөн соң неберелерин ээрчитип тоого чыгып гүл терип берип таза абада эс алып алууга дагы убакыт бөлөт. Тунук булактан аккан суудан алып самоорго чай кайнатып келинчеги Айнурага дагы кол кабыш кыла коет экен. Otuz жылдан ашуун убакыттан бери мал багып, тырымсыз эмгектен үзүрүн көрүп отурган каарманыбыздын май айынын 3-чү күнүнө туш келген туулган күнү менен куттуктап баарлашкан элек. Мына бүгүн ушул сиз үчүн жакшы күн экен. Туулган күнүңүздү белгилеп, бала чакаңыз келип атат. Анан ушул чарбачылык ишинде келатканыңызга канча болду? Канча жылдан бери ушул мал чарбачылык ишинде келатасыз? Көп жыл болду уже. Канча? 30-дан ашып калды. Бала кезинен ушундай элес. Мал менен келатабыз. Ушу мектепти бүткөндө эле Мектепте окуп жүргөндө эле малды ушу өзөндүрүп жүрчүбүз. бала кезиңизде эле. Бала садикте жүргөн мен эсимде болгон. Садикте келчүбүз ошо. Эртелик садиктен тарасак эле келчүбүз да. Атаңыз ушу мал чарбачылык мал менен жүрүшү керек э? Бүт барды мал менен. Ошондо сиздин үй бүлөңүз, балдарыңыз, бүт туугандарыңыз дагы жакын деп айтып атышат, э? Ушул чарбачылыкка. Көө жартысы. Жартысы. Баары жакын, малга жакын баары эле. Анан эми мына ушул малдын дагы сырын билген адам улап алып кетет. Мында түйшү бар, ысык суу бар дегендей, кандай учурда ушул ишти аягына чейин бир тиричилик кылып, жакшы жөнгө салып алып кетсе болот экен. Эми аракеттениш керек. Иштеш керек. Уктабаш керек, бир очередь. Сиз көбүнчө кайсы жылкы баласы жакынбы сизге же? Жылкы менен уй баласы жакшы. Уй, э? Уй баласы жакшы. Жылкы да жакшы, жылкы жигиттин канаты дейт го. Жөө калбайсың, жөө албайсың. Жылкы да жакшы. Жанагы кыргыздын дагы ат оюндарына да катышып каласызбы? Улак карабыз, одош карабыз, качам. Намырсы одошко чөм. Жеңишке жеткен ушуларыңыз болду эле? Атка отурам. Ооба. Атка отурам. Агазат тезен отурабыз. Азыр келин отурасың, э? Тинчөтүп отурабы. Кызым деле ошо кыз кумайга жүрдү. Инге. Кызыңыз кыз кумайга. Айкан келип калса жакшы болот эле. Сиз өзүңүз үйрөткөнсүзбү кызыңызды же Жок, өзү үйрөндү. Ат кийимген өзү эле эптеп эле бар, жүгөнү алып эле алып келип эле кармап эле. Эми ошо райондо жүрдү. Кыз кумайда, набыр сууганда. Жеңишке жетишип, э? Алдыда. Байга алып атты. Башка балдарыңыз дагы ушул жакын экен, э? Ушул мал чарбачылык ишине. Баары эле ушундай. Сиз эми кийинки могуки жаштарга, азыркы кийинки муундарга ушу жашоо тиричилигимди бир оңдоп кетем дегендерге бир кандай бир айта турган ой кеңешиңиз бар? Үйдө эле отура берип эмне кылаарын билбей жумуш жок дегендер болуп атпайбы? Малдан баштасын. Кичинекей малдан баштаса, аракеттенсе, жакшы келинчек болсо, эптеп болот. Жап бергенде болбойт да. Мен эле бала кезинен баштадым эле. Сиз кандай кыйынчылыктарды жеңип өттүм дейсиз? Көп эле, бүт эле. Мисалы, Бүт эле. Оорудан оору жаман экен да. Операция болгон ошо. Ошо акча көрүп кетип калат экен да. бирок эми могуки сиз азыр көрүп атабыз, чарбаңызды кеңейтип, бул бактарактар тийип отурган жериңизди аябай жакшы бир маанай менен курчап, бала чакаңыз келип сонун бир көрүнүш болуп атат да. Анан бээни кайсы маалда байлаган оң болот? Эрте жазда эле байлап, анан Ооба, жаз келсе эле күчөп көгөрсө эле болду. Жалколамой байлаш керек да. Жалкоодон болот да ошо. Жалкоомаса боло берет окот. Бээнин түшүүнөн качпай, э? Ооба да. Сиз жыл сайын келесиздерби? Ооба, көп жыл болду жыл сайын. Өмүр бою эле келебиз. Апрель айында келесиздер кайра?
Күзүндө. Ноябрь аягына кетебиз. Күзүндө эле кетет экенсиң. Айылга барасыздар, кайра кийинки жылы кайра келесиздер. 10 ай кайта жүрүп кайта эле келип каласыз. Кыш менен келип турабыз, бу жерде карап турабыз. Кайра кыштайбыз. Балдарыңызга кандай кеңеш бересиз? Балдар өз билет да, көрүп турат баарын. Тиякта иштеп атышат. Аракеттенип атышат. Ар кимиси өзүнүн жанын бакканга жарап калыптыр, өз тиричилигин улап кетишиптир. Бул да болсо ошо ата-эненин тарбиясынан деп ойлойсузбу? Өстүрүлүп эле ой. Малда жүрүп эле мен кантип тарбияда берген жокмуш, малда жүрдүм да. Өстүрүлүп тырышып эле. Үйдө кар киши болсо керек, Бар болчу. Чоң талар карайт эмеспи? Малда жүргөн адамдар. Эми мына бүгүнкү сиздин туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Сизге ден соолук каалайбыз. Ушундай учууңуз уланып, балдарыңыз менен бапырап, жакшы керемет жашоодо жашай бериңиз деген тилекти айтат элек. Өзүңүз кандай ойдо айтасыз бүгүнкү күндө? Эми баары эле жакшы эле. Настроениеси да жакшы. Ден соолук болсун баарыбызга, неберелерге, сизге баарыбызга эле чогуу эле. Эмесине эл журтка эле. Тынчтык, ынтымак болсун. Рахмат. Мурадилдин эң кичүү баласы ата-энесинин кесибин улаган кантип чыдап улады экен деп ойлончумун да, биринчи жылы келгенде. Анан эми мына Кудайга шүгүр, таманакы маңдай тери дегенде балдарын баарын үйлөнтүп, жайлантып, кызын турмушка берип, келин алып, момдуп, небере чөйрө күтүп турган убагы Мурадил эми кыргыздын сыймыктана турган эле жигити деп эсептейм. Мен ошо жана операция болуп, аябай кыйналып, тияка бияка барып жүрдүм. Анан дарыгыла жардам бербегенден кийин кымызга чыга баштадым да. Суу самырына да барып көрдүм, жана депутаттардын немесине эле барып көрдүм. Эч жаккан жок да. Кайта эле бир жумадан кийин ооруп калышым. Бул Мурадилди угуп келе жиге деп калды. Телефонун сүйлөшөм. Келдим, мына бийил 5-жылы келип атам. Мурадил өзүм баламдай эле болуп калды. Мага неме жасап берет, кадимкидей эле. Оюңдагы самал жасап берет да. Кымыздан дагы самал аябай, ден соолукка аябай жакшы экен да, көрсө. Ошол. Өзүндө ичесизби? Iya. Бейин сүтүн да. Бейин сүтүн ичип, адегенде. Анан кийин самал аралаштырып эле 5 күндөн кийин моюн бербей калам. Эмне демекчимин, эми ушу Мурадилиме кыргыздын чыгаан жигиттеринин бири деп эсептеп койдум да. Ким эле ушундай түшүккө чыдайт? Кышпы, жайбы, атты, жамгырбы, жамгырда да шөмтүрөп дейди, тоонун башынан, чокусунан уйлар, жылкыларын айдап келатса, бул 1 жыл эле чыдап таштап койбойт деп ойлочумун өзүм жүрөгүмдө, эчкимге айтпай эле. Аны ойлойм да, чыдаганга рахмат. Азаматта. Баягы кыргыздар айтчу эмес беле? Дарак бир жерден көгөрөт деп. Аны мына карабайсың, ата энесин ушул жерден мал багып, ошентип жүргөн жерин мына намустуу жигиттер экен. Мына чалдардын, жигиттердин баарын ойлойм, тоолорун баарын өздөрү моментип малдарын багып, жумуш жок эле деп сандырактап көрүнгөн жака барып, көрүнгөнгө малай болуп, түрктерге малай болгончо. Сонун да жыргалда. Любой киши сыймыктанат да. Бактырактар дейби. Мана карабайсың, өзүндүктөр өзүнчө эле. Өргө өзүнчө ал чаасы бултур гүлдөп турган. Алма бак бар экен, Тетиңдеп алмалардын баарын отургузган, эми сонунда бул рахатта. Бул эмгекте. Аныкынака кыргыздын ага эмгеги жалаң дыйкан чарбачылыгы менен бутунан турду да. Молодец. Өз күчү менен. Молодец, өз күчү менен. Ушинтип жашоону оңдоп жакшы тиричилик кылса болот экен да демек, Болот экен да, жылбай эле бир орундан эле. Башка жака жумуш иштеп кетпейди. Үй жайыңды, ата журтун баарын көрүнгөнгө таланды кылып алып, темшелип жүрүшкөндөн көрүкчү. Рахат да бул.
Бүгүнкү Мына туулган күнү экен кандай деп Эми бул мына туулган күндө дагы абдан жакшы күн да бүгүн Мурадилгечи. Мына келиндери, небере чөйрөлөрүн баары келип, атабыздын туулган экен деп машинесине жүктөп, аны күчкүсүн баарын алып келип атат. Бул дагы сыймык да. Сыймыктана турган жакшы нерсе. Ата эненин кылган кыргыздын нарк салттарын бул кармап жүргөндөн кийин эми муну балдары да ушундай жолго түшөт да. Сөз соңунда айтарыбыз, бүт өмүрүндө мал чарбачылыгы менен алектенип, балдары, бир туугандары менен биргеликте башка жактан жардам сурабай эле бадарчылык жашоого жетип отурган Чүй облусунун Панфилов районунун Чалдыбар айылынан тургону Мурадил Матаевдин мындан аркы иштерине дагы ийгилик каалай кетели.